коррупцияның тамыры ушунчалык кеңейип жайылган экен. Мына мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбош. Коррупция менен айылышка күрөш уланып жатат. Ак Суу райондук ветеринардык башкармалыктын кызматкери пара берүүгө шектелүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Ак Суу райондук ветеринардык башкармалыгында коррупциялык фактылар аныкталды. Тергөө тапшырмасынын негизинде зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чараларды жүргүзүү үчүн Ысык Көл облусуна Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-чү башкармалыгынын кызматкерлери жөнөтүлгөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө Ак Суу райондук ветеринардык башкармалыгынын жетекчилеринин бири аныкталган бузууларды жашыруу максатында андан ары текшерүүнү токтотуу үчүн милициянын кызматкерине ири өлчөмдө акча каражатын пара катары сунуштаган. Чогултулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин пара берүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. 24 ноябрь күнү Ак Суу райондук ветеринардык башкармалыгында жетекчилик кызматты ээлеген жаран тартип сакчыга 320 000 сомду пара түрүндө берген учурда кармалган. Азыркы учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Сот тарабынан камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалды. Коррупцияның тамыры ушунчалык кеңейип жайылган экен. Мына мамлекетти мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болбош. Коррупция менен айылышка күрөш уланып жатат.